Бүгін қандай майрамға келдіңіздер? Қандай майрамға келдіңдер? Билим фестиваліне келдіңдер, Шул билим алуға байланышқан, тарбияға байланышқан барлық нәрселер бүгін конкурстар болады, ар қандай китептер болады. Бұл жерде арқанға басу, толғындық улуттық ойындар, толғындық ойындарға қатыса аласыңдар. Түсіндіңдер бе? Азыр болса сіздер мына галереяға келдіңдер, Анан эми силердин алдыңарда ким отурат, билесиңер, танисыңарбы? Ким? Жамал Сейдахматова апаңар, Апа деп койсоңор болот. Жамал Сейдахматова эжебиз Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, лауреаты, кино жана театрдын артисти, Туңгуч деген театр бар, Ошол Туңгуч деген театрды өзү ачкан, ошонун көркөм жетекчиси болот. Мына бүгүн силерге кайсы жомокту окуп беребиз? Эки жомок окуп берем. Азыр Жамал апа өзү айтат, силерге эки жомок окуп берет. Макулбу? Анан эң нерсеси аягында силерге айрым суроолорду берет. Абдан жигердүү, активдүү болсоңор, жигердүү болгондорго белек тапшырабыз же, Сөзсүз да. Кепка беребиз, макулбу? Анда эмесе баарыбыз көңүл куруп, эжени Жамал эжени угабыз. Түшүнүкпү? Саламатсыңарбы, балдар? Балдар, эчинчи класста окуйсуңар? 6. 3-тө окугандар да бар экен, 5-те, 6-да окугандар. Кайсы мектепте окуйсуңар? 78 шаардабы? Жомокту жакшы көрөсүңөрбү? Кыргызча жакшы сүйлөсүңөрбү? Макал лакапты билесиңерби? Кыргыз тилин жакшы таза сүйлөнүп, тилибизди таза, сөзгө бай, макал лакаптар менен сүйлөгөнгө үйрөнүшүңөр керек. Аны үчүн китептерди көп окушуңар керек, жомокторду көп окушуңар керек. Анан кээде өзүңөр деле окуп жүрөсүңөр го, радиодон, телевизордон силердин агаңар, уулу, байкеңер, эжеңер кыргызча сүйлөй албай, анан тиги, анан бу деп калат. Ал уят да, Туурабы, балдар? Кыргыз тили өз тилиңерди, эне тилиңерди жакшы, таза сүйлөшүңөр керек. Сөз байлыгыңар абдан көп болуш керек. Сөз байлык көп болуш үчүн абдан көп окуш керек. Чыңгыз Айтматов агаңардын китебин окугула, башка которулган китептерден окугула. Макал лакаптар деген китеп бар, аны алып макал лакаптарды үйрөнгүлө. Макулбу? Кийин бара-бара чечен болгула. Силерге ал абдан пайдасы тиет. Азыр мен эми силерге жомогумду баштайын. Бирок силер жакшылап угуп тургула. Аяк жагында мен суроо берип сурап турам. Ошондо ким жакшы, мынакей байкеңер айтты го, агайыңар. Жакшы жооп берсе, белек беребиз. Мен анан жакшыртагандар барбы? Манас айткандар барбы? Бар эди. Ок бергендер барбы? Аларды да сураймын. Макулбу? Сүйлөштүк эмесе. Баардык телефондорго өчүрүлөт. Ортосунда өчүрүлөт телефондорго. Же үнсүз болгула. Тез келет. Үнсүздү бирөөнүн телефонун ашынгаса, анан сизге токтоп калат. Макулбу? Так, Зымырык куш деген уктуңар беле? Зымырык куш деген. Аты эле зымырык деп айтып турбайбы өзү? Зымырык куш абдан бат учат, Эми азыркы заман менен салыштырганда менимче ошол самолетто учкан куш да, зымырык куш. Ошо кедейдин уулу менен зымырык куш илгери бир хан жашаган экен. Анын укмуштуудай зымырык кушу болуптур. Ал куш күндө эртең менен ханга ааламда эмне жаңылык болорун, кандай когонаң болуп кетерин эскерте турган экен. Радио, телевизордо экен да, күнү эртең менен бурап койсоңор жаңылыкты. Бул жерде мындай болуп атат, бул жерде жаам болуп атат, бул жерде шамал болуп атат, бул жерде болсо балдар ойноп жүрөт, оюн коюп атышат деп жаңылыктарды айтып турат экен. Мындай кабардан улам хан акылман аталып, өлкөсү жакшы турмушта тынч бейкут жашачу. Бейкут деген сөздү билесиңерби? Бейкут деген тынчтыкта, урушпай, элдер бири-бири менен дос болуп, балдар дагы урушпай, бири-бирин жакшы көрүп, ынтымакта жашаганды бейкут деп коет. Күндөрдүн биринде зымырык кушу жоголуп кетет хандын. Хан буга катуу кайгырат, бир чети чочулайт. Ал мурдагыдай элди башкарууга туура жолду тандай албай калат.
Анткени ага эч ким эчтеке айтып бербей калат да, эмне кыларын билбей ал алдастап калат. Кушту таап келгиле деп жердин түбүндө туш тарапка жигиттерин жөнөтөт. Зымырыкты таап келгиле деп. Канча бир мезгилден кийин зымырыкты таба албай, жигиттери кайра кургол кайтышат экен. Канды катуу кайгы басат. Анан ал жанындагы элин чогултуп, кимде ким зымырык деген кушумду таап келсе, мен ага хандыгымдын жарымын беремин деп жарыя салайт. А бул деген чоң байге да хандын жарымын, хандыгынын жарымын алган ал бийликке жетет, байлыкка жетет. Ошондуктан ал байлыкка жетиш үчүн баары тең ушу зымырыкты издей башташат. Анан мындай кабарды Бекжан деген бир кедейдин уулу дугат. Бекжан деген бала жок бараңарда? Жок экен да. Ал кедейдин баласы болот. Угатта колуна таяк алып, жонуна мылтык асынып, зымырык кушту издеп жөнөйт. Бала чарчап, чаалыгыны болбой, күнү түнү жол жүрүп, айлап, жылдап, тынбай кете берет. Ак марык, ак кар, көк музду басып, тоон аралап, суулардан өтүп, бийик-бийик тоолордон өтүп, анан кийин кушту издеп баратат. Балдарга зымырык куш деген жомокту окуп берип жаткам. Балдар, жомокту силер гана эмес, мына биздин жашыбыздагы чоңоюп калган адамдар да жакшы көрөт. Жомоксуз жашоого болбойт. Жомок адамды жакшы жашоого, келечектен үмүттөндүрүүгө үйрөтөт. Анан жомок тилди, эне тилиңерди байытканга үйрөтөт. Жомокту жакшы көрөсүңөрбү келген балдар? Ооба. Анан кийин биз мынакей айттык, бул жомок окулуп бүткөндөн кийин биз силерге суроо беребиз. Силер жакшылап көңүл коюп угуп отурга. Эгерде суроолорго жакшы жооп берсеңер, анда силерге белектер бар. Бул жакта турган белектер бар. Ошо белектерди таратып беребиз. Сүйлөштүкпү? Жакшылап угасыңарбы? Анда эмесе кайра башынан кичине айтайын. Бул зымырык куш деген жомок. Зымырык куш деген эмне экенин билесиңерби? Зымырык, зымыра учкан кушту, азыркы биздин самолеттордой болуп учкан кушту зымырык куш деп коет. Илгери бир заманда хан болгон экен, бай хан болгон экен. Анын зымырык кушу болгон экен. Зымырык кушу күнүгө келип ханга өлкөсүндө болуп жаткан, айланада, жер жүзүндө болуп жаткан жомокторду баарын айтып берип турган экен. Башкача айтканда, азыркы телевизор, радио болгон экен да. Анан ошондуктан ал баарын тең билип алгандан кийин элин жакшы башкарып, ал жерде тынчтык, бейкуттук доорон сүргөн экен. Анан бир күн эле зымырык куш жоголуп кетиптир. Хан абдан капа болуптур. Эми кандай кылып жашайм деп алдастап калыптыр. Анан элин чогултуп алып мындай деп айтыптыр. Кимде ким зымырык кушту таап келсе, мен ага хандыгымдын жарымын берем дептир. Анан баары тең кызыгат да, хандыгынын жарымын алган жакшы да. Анан кийин баары тең жигиттер издеп жөнөшөт. Бекжан деген бир кедейдин баласы болот. Ал дагы аркасына мылтыгын асынып, кичинекей атын токуп минип, жаман атын зымырык кушту издеп жөнөйт. Бул жерге келгенбиз, эми андан ары кеттик анда эмесе. Жакшылап тынчыгып отургула. Бир жолу ак кар, көк муз баскан тоон аралап баратса, алдынан 6 аркар жарыша өтө берерде, жонуна мылтыгын алып, аркарлардын бирин мээлеп калганда, алар аркарлар адамдын тили менен ага мындай дейт. О, жигит, сен бизди атпа. Биз аркар эмеспиз, биз адамбыз деп кыйкырып жиберишет. Жана 6 аркар. Бекжан буга таң калып, мылтыгын төмөн түшүрүп, силер кантип аркар болуп калдыңар деп алардан сурайт эле. Алар, биз да бир кезде сен сыяктуу ушул жол менен өтчүбүз. Кетип баратсак, тетиги араакта бир ак өргө туруптур. Ичине кирсек, жан киши жок экен. Дасторкон толо жайылып тамак аш турган экен. Кардыбыз ачып турган. Анан жайланып отуруп тамактардан жеп кирдик. Ушинтип тамак жегенден эле баарыбыз тең 6-9 аркар болуп калдык. Жигит, сен ал өргөгө кирбегин. Өргө деген үйдө боз үй. Кирбегин. Кирсең ал тамактан ооз тийби? Болбосо сен дагы биз сыяктуу киши болбой аркар болуп каласың деп алтоо айтышат экен.
Бекжан аркарлардын айткандарын кулак төшөп угуп, жолун андан ары улантты. Бара көрөм деп ойлоп коюп кете берди. Тигилер айткандай эле бир кезде ал ак өрөгөгө жетти. Ичине кирсе эч ким жок, чын эле аркарлар айткандай дасторкон жайылып турат. Дасторкондун үстүндө түрдүү тамактар жайнап турат. Анан Бекжандагы жол жүрүп, абдан ачка болуп келатканда, анан отуруп карап туруп, ай эмне болсун деп тамактардан жеп жиберет экен. Анан эмне болуп калат экен? Аркар болуп калат экен. Жигит ордунан ыргып туруп, туяктары менен басканга көнө албай, башы ооган жака кете берди. Кете берип, бир Аксарайга жетет. Аксарай деген мындай чоң салынган апапакай, азыр дворец деп коет го. Аксарайга жеткенде токтоп калат. Ошол кезде ал Аксарайдын ичинен бир сулуу кыз суйкайып чыгып келет экен. Бул аркар эмес, адам экен. Менин энемдин колунан келген иш болуу керек деп ал кыз ойлонот экен. Көрсө жанагы адамды аркар кылып жаткан ошо кыздын энеси экен да, тамактарды коюп алдап адамдарды аркар кылып салчу экен да. Кыз жерден бир уч топурак алып, көбүрөөп бирдемелерди айтып, деп шыбырап, дубалап туруп аркарга чачып жиберди эле. Бекжан кайра эмне болуп калат? Адам болуп калат. Кыз билет экен да энесинин дубасын. Демек кайра дубалап туруп Бекжанды адам кылып коет экен. Анан сен мындай опурталдуу жерде эмне жүрөсүң деп кыз Бекжандан сурайт экен. Бекжан хандын зымырык кушу жөнүндө айтып берет экен. Сөзүнүн аягында ошол кушту табууга сен жардам берчи сулуу кыз деп ал кызга суранат экен. Мен ал зымырык куштун кайда экенин билем дейт экен сулуу кыз. Бирок ага жетиш кыйын. Угуп тургула, мен ушуну сурайм. Аксарайдан ары бир аяк жол кетет. Ошол жолго түшүп алып кете берсең, учуу көк асманды чийген чоң теректи көрөсүң. Теректин башына калдайган зор алып кара куш уя салган. Куш, алып кара куш дегенде куштардын эң чоңун алып кара куш деп коет. Ошол уя салган. Эми чоң алып кара куштун салган уясы да кандай болуш керек? Элестетип көрсөңөр, уясы да чоң болуш керек да. Муну үйлөрдөн да чоң болуш керек. Жыл сайын жумуртка басып, балапан чыгарат. Балапандар кызыл эт кезинде жалгыз көздүү ажыдар терекке чыгып барып, бардыгын жеп салат. Ажыдарды өлтүрө алсаң, андан ары жолуңду улайсың. Теректен ары калың токой болот. Аны 90 жылда аралап өтөсүң. Токойдон чыгып деңизге туш келесиң. Аны 80 жылда сүзүп өтөсүң. Мейли, канча болсо да бара көрөм дейт Бекжан. Жигиттин эрдигин кыз жактырып калат да, ага жардам бермек болот. Анда сен мындай кыл. Терекке жеткенде жашынып кал. Ажыдар терекке чыгып баратканда мылтыгың алдыгындагы мээлеп туруп аны так башка көзгө мээлеп туруп аткын. Анан ошондо тиги жыгылып түшөт ажыдар. Эгерде жыгылып түшпөсө, сен туура атпасаң, анда жаңылып калсаң, анда ажыдар келип сени жеп алат. Анан кийин ажыдарды өлтүргөндөн эртеси алып кара куш келет. Анан асага жардам берет. Сенин жакшылыгыңды көрүп ыраазы болуп, каалаган жагыңа жеткирет дейт кыз. Бекжан кызга ыраазычылыгын билдирип, кош айтышат дагы, анан жолго түшөт. Түшүндүңөрбү эмне деп окудум? Күнү түнү жол жүрүп, акыры кыз айткан терекке жетет. Окчунараак жерден ор казып, ичине жашынып, ажыдарды күтүп калат. 3-чү күн дегенде эбегейсиз чоң ысык казанга бир деңиздин суусун көңтөрүп куюп жибергендей ызылдаган, чызылдаган деген үн чыгат экен. Бекжан ороодон башын чыгарып караса, эбисини жок килеген ажыдар сойлоп келатыптыр дейт. Жалгыз көзү от чачып жаркырап, кош таноосунан момдай түтүн буркурап чыгып турат дейт. Ажыдар терек оролуп, өйдө карай чыгып бара жатат. Анан ошондо Бекжан мылтыгын алып чыгат да, жакшылап мээлеп туруп, ажыдарды так башка атат. Ажыдардын башы жерге деп барып кулап түшөт. Ошентип ажыдар өлүп калат.
Бекжан ажылардын башын кесип, денесин 3-кө бөлө чаап салат. Ушул кезде теректин баш жагынан "Жигит, бизге чыгып кел" деген үндөр чыгат. Булар кимдер? Балапандары да "Бизге чыгып кел" деп кыйкырышат. Бекжан ажылардын башын жонуна байлап алып, терек үн чыккан жака жөнөйт. Түшкө жуук баштаган тырмышып отуруп, күн бата уяга араң жетет. Терек ошончолук чоң да. Түштө баштаган асылып отуруп, анан кийин башына кечке жуук араң жетет. Уяда бир аттын көлөмүндө болгон 3 балапан жатыптыр дейт. Аттын көлөмүндө 3 балапан, ажылар да чоң да. Буларды көрүп жигит коркуп кетет, бирок балапандар аларды ажалдан аман алып калганына ыраазылык билдиришип, чурулдашып, сүйүнө тосуп алышат. "Эми сен биздин канатыбызга жашынып калгын. Эртең биздин энебиз учуп келет", алып каракуш учуп келет. Ал капаланып ыйлаганда көзүнөн чыккан жаш нөшөр жаам болуп төгүлүп, канаттарынын чалгын күүсүнөн тоодон койдой таштар кулайт дейт. "Сен булардан коркпогун" деп балапандар Бекжанга айтат. Ошентип Бекжан алардын канатынын астына жашынып калат. Эртеси таңгамал эле күн көтөрүлөт, аңгыча эле күндүн көзү көрүнбөй калат. Таштар кулай баштайт, бороон чапкын күчөп, алып кара куш учуп келатканы дайым болот. Алып кара куш балапандарынан айрылдым деп кокуйлап ыйлап келатыптыр. Куш учуп келип конгондо, оордугунан теректин башы 3 жолу жерге ийилип, кайра көтөрүлөт. 3 жолу ийилип, кайра көтөрүлөт экен. Анан кийин алып кара куш келип, балдарынын тирүү экенин көрүп, сүйүнүп кетип, ыйлап, балдарынын "Чын эле баладан кутулдукпу? Ажыдардан кантип тирүү калдыңар, балдарым? Жамандыкка жамандык, жакшылыкка жакшылык" дейт алып кара куш. Балдары: "Энеке, а дегенде бизге жамандык кылганды көрсөтөлү" дейт балапандар чурулдашып. Алар жамандык кылган булар деп ажыдардын башын көрсөтүшөт. Ажыдардын башын 3-кө бөлүп Бекжан көрсөтпөдү беле? "Мынакей жамандык кылган бизге ушулар" деп ажыдардын башын көрсөтөт экен. Эми жакшылыкка жакшылык кылганды көрсөтөлү деп канаттарынын астына катып отурган Бекжанды көрсөтүшөт экен. Алып кара куш көрөр менен Бекжанды лап деп сугунуп алат экен. Балдары чырылдап кыйкырып жиберишет экен. "Энеке, бул эмне кылганың? Ажыдарды өлтүргөн ушул. Жакшылыкка да ушундай мамиле жашайсың, энеке. Бунун туура эмес" деп балапандар чырылдашат экен. Алып кара куш жигитти кайра кусуп: "Ай балдарым, шашпаларым, дагы бир аз кое турганыңарда бул жигит мындан да баатыр, мындан да балбан болуп кайра кусулат эле. Эми болору болду" дейт экен. Дагы анан кийин тиги жигитке кайрылып: "Жакшылыкка жакшылык, эми каалаганыңды айткын" дейт. Анан эмне кылат Бекжан? "Мени ашуудан, чытырман токойдон, учук уйкусуз чоң деңизден ары алып өтүп, зымырык кушту кайдан табарымды көрсөткүн" дейт экен. Өзүнүн суроосун айтат экен. Алып кара куш ары карап ыйлап, бери карап күлүп: "Макул, айтканыңдай болсун, 3 күн күткүн. Мен 3 күн балдарыма тамак аш даярдайм. Азыкты даярдайм" деп учкан бойдон кетет экен. Алар 3 күн, 3 түн күтөт экен. Анан 3-чү күнү алып кара куш бир жагына 60 бугу, бир жагына 60 семиз аркар илип кайра келет экен. Эстетиңерби? Бекжан алардын баарын союп, этин бөлүштүрүп, терилерин ийилеп, чанаш жасайт экен. Чанаштардын канча бирине эт салып, калгандарын булактын суусуна толтурат экен. Алып кара куш тамактардын жарымын жонуна жүктөп, жигиттин өзүндө минип алат. Ал калган тамактарды балапандарга таштайт. Ал Бекжанга кайрылып: "Көзүңдү катуу жумуп алгын. Антпесең башың айланып, жерге кулап кетесиң. Мен айтканда гана көзүңдү ачкын. Эгерде башыңды оң жагыма бурсам, анда эт бересиң. Сол жагыма бурсам, суу бересиң" дейт экен. Бекжанды жонуна кондуруп,
тамак аштардын баарын жонун асып, көккө аттып чыгып, учуп жөнөйт экен. Эми элестеткиле, самолет учуп баратканда деп учуп жөнөйт экен да. Жигит көзүн жумган бойдон күндү да түндү билбей, кээде гана жапыстап учуп, Бекжан көзүңдү ачкын дейт экен. Куш башын оңго бурса, эт берип калат экен. Куш башын солго бурса, суу берип калат экен. Ошентип отуруп учуп келет, саат учуп келет, андан кийин эт да төгөнөт экен. Эң аягында дагы сол жака бурганда эмне кылыш керек? Суу. Жок, сол оң жака бурганда эт түгөнгөндө өзүнүн санынан этти кесип алып берет экен. Ошентип алып кара куш учуп баягы жакындаганда мынтет экен. Бекжан, көзүңдү ачып жерди карачы, чоң бекен дейт экен. Бекжан көзүн ачып жерди көрүп, жердин чоңдугу кой короодо эле экен дейт, жооп берет. Биз азыр ашуунун үстүнөн учуп баратабыз дейт алып кара куш. Андан кийин көпкө учушту. Көзүңдү ачып жерди карачы, жер кандай экен дейт алып кара куш. Жебелүү саадак түспөлдү экен дейт жигит. Токой үстүнөн учуп баратабыз дейт алып кара куш. Түшүнүңөрбү? Токой үстүнөн учуп бараткан жеделүү саадактай дейт экен. Дагы бир топ убакыттан кийин үчүнчү ирет. Жерди карачы, Бекжан дейт. Кандай экен дейт. Жер таптакыр көрүнбөйт деп жооп берет. Анда биз деңиз үстүндө учуп баратабыз дейт экен алып кара куш. Бир кезде чоң шаар көрүнөт экен. Алып кара куш эт сурап, анан кийин жанагыдай эт жок болгондон кийин дагы бир тизесинен эт кесип алып берет. Алып кара куш ал этти жеп алып, шаарга жетип келип, конуп жигитке. Жолду ката жеп келгеним аябай жакшы эт болду. Бирок эң акыркы жолу берген этиң абдан таттуу эт экен. Ал эмне эле дейт экен. Анан Бекжан түшүндүрүп берет экен. Эттин баары түгөнүп калып, анан мен өзүмдүн санымдын этин кесип сага берген болчумун дейт экен. Алып кара куш ушунчалык ыраазы болот экен да, ал этти кусуп берет экен. Анан кийин кусуп туруп кайра тизесине чаптаса, кайра тизеси бүтүп калат экен. Алып кара зымырык куш алып кара куш айтат экен. Зымырык куш ушул шаардын канышасы колду болуп уурдалган. Анын сакчылары арстандар, жолборстор, аюулар жана бөрүлөр. Бирок сен коркпорун, алардын баары сыйкырлап айвандарга айланып койгон адамдар. 7 күн кайтарышып, 7 күн укташат. Азыр канышасы да, кароолу да уктаган мезгил. Шаарга түп-түз кирип барсаң, зымырык кушту табасың. Баса дагы бир нерсе унутпа. Канышанын колунда алтын билерик бар. Ошол билерикти чыгарып алып, сага жол көрсөткөн кызга тартуу эткен. Ал сага эмне кылат дейт? Билерик берсең, турмушка чыгат дейт. Мына менин сага жасаган сыйым ушул. Сенин жакшылыгыңды мен эч качан унутпайм. Эми жөнү, мен кайра кайтканга азык даярдайын. Сени 3 күн күтөм. 3 күндө келбесең, мен анда кайра учуп кетем. Антпесе менин балапандарым ачкадан майып болуп калат дейт. Ошону менен Бекжан шаарга кирип, жанагы Ак сарайга кирип кетет экен. Хан сарайды издеп жүрүп 3-чү күн дегенде зорго чабат экен. Сарайдын ичине кирсе, ханыша уктап, жанында зымырык куш турган экен. Бекжан зымырык кушту кармап, ханышанын колундагы алтын билерикти чыгарып алып, шашылып алып кара кушка жөнөйт экен. Алып кара куш 3 күн күтүп, эми мына эме кой, мен кетейин деп жаңыдан учуп кеткенге даярданып турган экен да. Ал тургай кичине көтөрүлүп калган экен, жана самолет мындай көтөрүлгөндөй. Анан Бекжандын келатканын көрүп, кайра жерге конот экен. Ай, убагында келип калбадыңбы деп. Анан кийин зымырык аларды кондуруп алып, анан кайра ашып, токойдон өтүп, деңиз үстүн сабалап учуп жүрүп отуруп, баягы зор дарактагы уяга келишет экен. Бекжан берден алып карап куш менен коштошуп, Ак сарайга жетип, баягы сулуу кызды тап, алтын билерикти белекке берет экен. Мен алтын билерикти алган кыз эмне дейт экен? Эми мен сага турмушка чыгам, мен сендикмин деп балага ыраазы болот экен. Ошентип экөө үйлөнөт экен. Анан кийин зымырык куштун ээси ханга жөнөшөт экен. Көлгө жеткенде жигит эс алынып жетет экен. Хандын 2 уулу ошо жерде
эми аңчылыкта жүрүшкөн экен да. Анан баягы зымырыкты да алып, үйлөнүп да келаткан Бекжанды көргөндө экөөнүн ичи күйөт экен. Адамдарда ич күйдүлүк деген жаман адат бар да. Анан экөө сүйлөшөт экен. Кой, зымырыкты да алып алалы, кызды да алып өзүбүз үйлөнүп алалы. Аны үчүн кел, уну өлтүрөлү дешет экен. Экөө кеңешет экен да. Анан ушул атабыз да жарым хандыгын берем деген, жарым хандыгын ушуга бергизебизби? Ушул кедейдин жаман баласына хандыкты бергизебизби? Кой, өлтүрөлү дешип кеңешет экен. Аңчылыкта жигиттин жанына жакын келишип, аңчылыкта жүрүп, аттарыбыз чалыкты, барып сугарып келчи дешет экен. Бекжан оюнда эч жамандыгы жок, аттары жетелеп көл жээгине келет экен. Хандын балдары анын артынан жашынып туруп, жигитти сууга түртүп жиберишет экен. Кыз айтып коет деп, аны да өлтүрмөй болушат экен. Экөө кызга кол салмакка жакындашканда, кыз сууга боюн таштап, татынакай эмнеге айланып кетет? Ак кууга айланып кетет экен. Сууга чөгүп бараткан Бекжанга сүзүп жетип, аны болсо балыкка айлантып аман алып калат. Хандын балдары зымырык кушту алып, аттарын оңду солду теминип алып атасына жетип барышат экен да. Мынакей биз зымырык кушту алып келдик деп атасына берет. Атасы сүйүнүп, ой балдарым, силер чоң мага сонун иш жасабадыңар, мен силерге ыраазымын, мен силерге хандыгымды берем деп, аларды зымырык кушту ордуна отургузуп, анан кийин ошентип атканда, бирок бир нерсе болот экен. Баягы зымырык куш ордуна отурат, бирок таптакыр сүйлөбөй коет экен. Эмне кылабыз дешип, ушинтип айласы кетип, анан зымырык кушту сүйлөтүш керек да. Бир топ күн өтүп, Бекжан колуктусу экөө кайра шаарга келип, хан сарайга киришет экен да. Эми айтыш керек да алар дагы. Хан сарайга экөө жетелешип киришсе, зымырык куш сүйлөп жиберет экен. Анан ханга айтат экен: "Анык баатыр жигит, мына ушул жигит. Анык зымырык мени таап келген мына ушул жигит. А тигили эки бала ушул жигиттин эрдигин өздөрүнө тартып алышкан. Зымырык кушту биз алып келди деп калп айтып, хан сизди алдап жатат экен." Ошондо хан зымырык куштун сүйлөгөнүнө аябай сүйүнүп, Бекжанга абдай ыраазы болуп, ага жана колуктусун алып берип, экөөнө той жасап берип, анан хандыгынын жарымын бөлүп берет экен. А тиги алдап, алар ханды алдап, жалган сүйлөп келген экөөн ал өзүнүн жеринен кубалап жиберет экен. Ошентип зымырык куш келип, баягы мурункусундай ар кайсы жерде болуп аткан жаңылыктарды ханына айтып берип, ушундай жакшынакай бейкут заманда жакшы жашап калган экен. Бекжан дагы колуктусу менен, айдай сулуу колуктусу менен бактылуу турмушта жашаган экен балдар. Түшүндүңөрбү? Жакшы жомок бекен? Эми суроолор башталат. Эстеп калдыңарбы? Биринчи суроо. Мен жаныма келип белектер ачуулардан барбы? Эмне шартты аткарсаңар хандын жардыгын берем дейт. Так, кана сен айтчы балам. Эме ошо хандын жарымын Хандыгымдын жарымын. Азыр кото дагы суроолор бар. Мен ошого жарым хандыгын берем дейт. Анан таап келдиби? Туура жооп, Туура жооп, Азыр башка суроого кетем. Азамат, мына кой. Так, Азамат. Анан асты жагынан жолуккан биринчи алты аркар ага эмне деген жардам берет? Так. Кызым, сен айт. Кана айтчы балам, айтчы. Arılar neme ama arayıp neme arıga aylanıp gitken. Baştan uyandı, onun balaga ayıp beretleri balanın neme aklındaha ölürün aklındaha balaga ayıp geçer. Emne deşet uşu boz үйдүн ичинде эмне бар дейт? Азамат. Азамат, кол чап койгула. Кол чап койгула. Азамат. Анан кийин Бекжанга жолуккан сулуу кыз
зымырык кушту кайда экенин билем деп туруп кандай жолдордон кандай эмелерди өтөсүң деп айтышат. Так, кыздардан дагы сурайлы, кыздардан дагы сурайлы. Кана кыздардан кол көтөргөндөр барбы? Канаке, отур, айта койчу балам. жаңа жолдон өтөсүң Аксарайдан кийин түз чоң даракты көрөсүң андан ары ошондогу ажыда алып караштын уясы бар дейт, чоң уясы бар. Балапандар жыл сайын чоң ажыдар жеп келет. Ал жылдай ыйлап өтүп, ыйлап кетет дейт. Жылан, ошо жыланды өлтүрсөң, туура. Кара куш разычылыгын билдирип, кайда барсаң ошо жака дейт. Андан ары Туура айтты, туура айтты балдар. Кол чап койгулачы кандай. Атың ким? Балапандары, эмне дешет? Бекжан башын кесип алып, балапандарга берди. Анан балапандар Бекжанга менин бардымда жакшы болсун балдар. Ал айтат, менин апам дайыма жыл сайын жумурткасын балапандарын жеп кетет деп бизди алып ыйлап келет. Анын ыйлагандан жамгыр нөшөрлөп жайт. Анын канатын каккандан асмандан чоң таштар тоголуп келет. Ошон үчүн сен менин канатымдын астына жашынып ал. Апам келгенде анан кийин баарын айтам дейт. Азамат, кепка сатып китеп беребиз. Ай Азамат. Нурлес. Нурлес? Ма, жакшы. Ал кара куш учуп келди. Учуп келгенден кийин айтты. Анан кийин ал кара куш эмне деген шарт койду? Сен тапып Айта кой. Не, кана? Отур. Ал келгенден кийин баягы ошо Бейжанды жутуп алат. Андан кийин кайта аны чыгарат. Чыгаргандан кийин мен сага жардам берейин, бирок мен балдарыма 3 күн күтүп тур, 3 күндөн кийин мен балдарыма тамак ашын алып келейин, андан кийин барабыз дейт. Тамак ашы бул 60 бугу, анан 60 ары карап келет. Андан кийин алар эмне болушат менен чогуу кетишет. Бекжан союп, ман чанаш жасап, тамактарын салып ошон чекти. Туура айттыбы балдар? Атын кийин? Махабат. Андан ары кеттик жомокту. Андан ары кеттик. Анан учуп жөнөштү, көккө жөнөштү. Андан алып кара куш эмне деди? Учуп бара жатканда. Атын ким? Нурсултан, айта кой. Учуп баратканда үйдү карасаң эмнени көрүп атасың? Жок. Аракет кылды макул. Бере койгула мына. Мына шапкалар бүттү. Дайыма кол көтөрүп аткандарга мына силерге мына силерге бирден китеп мына азаматтар мына дайыма колуңар чүрбө көтөрүп туруңар, азаматтар мына. Азаматтар, чоң кыздар, мына силер чоң отурасыңар да? Бири-бирден алып окуп турасыңар. Мына дагы. Мына. Канда касырдырдайлы? Досторум бар экен. Чоо, кана баштагыла чогурдайбыз. Канакей. Балдар, кыздар отургула. Баарыбыз отурасыздар. Зарина, кел отургула. Жакшы окугула.
кыргызча таза жакшы сүйлөгүлө, ынтыкпай, тултукпай, арык кечкеле, анан ошондо тигини муну дебей, жакшы таза сөз байлыгыңар көп болсун. Китепти көп окугула, музыканы жакшы көргүлө, театрларды жакшы көргүлө, сабаңарды жакшы окуп, жакшы балдар болгула. Кана эмесе, чогуу баарыбыз бир ирдирдап туруп, анан коштошолу. Кана баштага. Махаббат Канакей баштауга. Жалгыз чыксам жол узун, дос менен Барыңар. жол кыска. Достор барда болузун, достор барда болузун, дос жокто Силерчи? Аптабы маған не жамгыр не каремне, жаныңда достор бар кезде. Аптабы маған не жамгыр не каремне, жаныңда достор бар кезде. Минди жыгбадылам, билбегенди билемин, достордон аруба. Аптабы маған не жамгыр не каремне, жаныңда достор бар кезде. Аптабы маған не жамгыр не каремне, жаныңда достор бар кезде. Данда качпайм. Да, эми дагы бир. Данда качпайм. Катып. Бар кезде айы болса жап-жалгыз, Айы болса жап-жалгыз, мен болсо дос менен. Аптабы маған не жамгыр не каремне, жаныңда достор бар кезде. Аптабы маған не жамгыр не каремне, жаныңда достор бар кезде. Ой, азаматтар. Балдар, достор, мен разымын силерге. Мен барыңарды жакшы көрөм. Аман болгула. Аятта ар кандай оюндар бар, ал чүптүк ачкыла. Ажелдик дагында конкурстар уюштурулат. Жакшы баргыла. Макул боло, жакшы. Жакшы баргыла. Ой, ана. Жакшы барасыз. Опой, дагы. Опой. Приходилось ли вам, Джамал-эджи, до этого работать с такой большой аудиторией детей? С детьми? Я всю жизнь работаю с детьми. Очень часто. Почти во всех школах выступаю. Первый класс, второй класс, третий класс. Это же дети. Я позавчера только вот с детьми, перед детьми выступала. И 2 дня тому назад вернулась из Аша, где я работала, в общем-то, учениками школ. Я люблю детей, в общем. Спасибо. А как, по вашему мнению, нужно развить интерес у ребенка к чтению? Надо внимание уделять ребенку, надо им читать почаще, надо им почаще рассказывать сказки, интересные какие-то им. А я сама увлеклась этим, знаете, когда? Когда-то я была маленькая, мне принесли книжку «Сказки Пушкина». У меня глаза болели тогда. Я помню, мне нельзя было читать. Я укрылась вот так, чтобы родители не видели. И всю сказку прочла. Сказка о Саре Салтане и вот еще какие пушкинские сказки. Книжка была очень красивая. Вот с тех пор у меня уже появился огромный интерес к книге. Понимаете, книга – это воспитатель ребенка. Согласна с вами. Спасибо вам, Джамал-эджи. И вот скажите, пожалуйста, расскажите о своей самой любимой книге детства. Какая она у вас была? Кто был автор? Я уже, наверное, сказала. Это было сказки Пушкина. Да. Потом я увлеклась, в общем-то, эпосами нашими. Уже постарше стала. К нам часто приезжал Саякбай Каралаев. Он у нас дома сидел, и я все это маленькая была, но слышала. Я на его коленях сидела, и его голос меня до сих пор слышно. И это было, знаете что, и книга, и театр. Это театр одного актера. Вы знаете, такое впечатление, что, наверное, до конца своих жизней я буду помнить это. Чувства. Да. И вот оттуда мне появилась любовь к нашему фольклорному искусству. Я люблю очень мелодику музыку, потому что этот
знаменитый коммузист наш Карамолда Розов, тоже был наш родственник, тоже играл, я помню, как он играл кайгылу хоккей, или как это называется, у него борода вот такая была, и тып-тып слез капали. Вот он перевоплощался. Он не только так просто играл технически, а он входил в образ, он жил этой мелодией. Да и вообще, я не люблю, когда все это сухо проходит, не как машина. Человек должен поглатывать через чувство, через свое сердце. Это же, мы же люди. Конечно. Спасибо вам, Джамал-эже. Поделитесь вот своими впечатлениями о нашем сегодняшнем фестивале. Я очень рада. Я благодарна Розе Исааковне, что она умница, конечно. Это большой человек. Я бесконечно ее люблю. И это мне даже кажется, что он мой единственный политик, который я сильно уважаю. Сильно. Бесстрашная, мужественная, умная. И она дочь нашего народа, истинная дочь нашего народа. В прошлом году тоже был на фестивале, я участвовала. В конце я показала в Русском театре свою постановку «Симул». И она помогла тогда, костюм она мне помогла сделать. «Симул» – это латинское слово в переводе на русский язык. Мы вместе, а на кыргызский берегели. Идея такая, глобальная, в масштабе всего мира, когда идет войны, бесконечные раздоры, это уже в Украине началось, в Сирии начался, вот что было там, в арабских странах. Не дай Бог, чтобы у нас, мы пережили в Кыргызстане эти трагедии. Я только недавно из Аша вернулась, когда они смотрели нашу постановку, плакали, дети плакали, учителя плакали. Оттуда я привезла вот такую стопку отзывов. Мальчики писали сценарий, ученики, вернее, в школе, писали сочинение на эту тему, «Симул». И мне принесли рисунки, они вот такое, где, в общем, люди разных национальностей держат за руки и поднимают слово «Симул» вверх. Я очень рада, что проводится уже второй раз этот фестиваль. Я когда шла сюда, увидела на улице, в парке детей, учеников школ, и голоса их шумные, их радостные лица. Здорово. Техника их тоже надо. Вообще, чтобы наши дети были образованные, чтобы они любили искусство и берегли нашу культуру. Все это даст нашему государству. Это самое главное. Это наше будущее. Значит, завтрашний день будет хороший, счастливый. Вот что у нас в душе. У меня в душе тоже это есть. Спасибо, Джамал-эже. Мы очень рады, что вы сегодня пришли к нам, уделили свое драгоценное время. Пожелайте, выскажите свои пожелания детям. Я желаю фонду большое будущее, чтобы не были крысы, которые будут препятствовать этому фонду. Потому что когда дело делаешь хорошее, большое, нужное людям, оказывается, находятся такие крысы, которые не любят, не нравится им это. Им нужно все время раздоры, им нужно, чтобы все было плохо. Вот. И счастья вам, и всего хорошего. А народу нашему я очень хочу, чтобы наша страна была процветающей. Наш дом маленький по сравнению с другими странами. Наша страна маленькая. В маленьком доме сделать порядок это легче. Поэтому пускай наши так называемые, некоторые богатые, так называемые, те, которые создают атмосферу, хорошо подумали и людям не жалели, счастье людей не разрушали, счастье наших детей не забирали. Господи, пусть будет у нас только единство, когда у нас будет любовь и дружба, когда будет единение, вот тогда будет все хорошо. Потому что есть у кыргызов слово такое, когда идет в доме раздоры, хут кететти, хут иман кететти. Это такое слово, хут, как бы мне сказать, такое старинное слово, то, что благополучие в доме, в стране не будет, если мы будем бесконечно кричать, плохо, плохо. Нет.
у нас хорошо. Пока есть вот такие дети, пока есть солнце, пока есть такая красивая земля, как Кыргызстан, все будет у нас хорошо. А вам счастья. Спасибо вам. Вы превосходный читатель. Дети вас слушали с наибольшим таким интересом. Спасибо. Вы превосходный человек. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. До свидания.